Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен достор. Бүгүн 6-число 4-ай 2022-жыл. Москва вактысы боюнча саат 10 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул видеонун башында айтып өтөрүм. Биздин бир видео мурда биз прямой эфир кылып ушул бир инибизге жардам кылыңыздар, садака кылыңыздар, ушундай жардамга муктаж деп бир өзүбүздүн бир туугандарды прямой эфирден тарттык достор. Ал жакта полный карта реквизиттерини, номерлерини өзүнүн оозу менен айтып, өзүнүн карталарында көрсөтүп, ушу эл менен бөлүшкөнгө туура келди. Чындыгында жардамга муктаж. Дагы бир жолу суранып өтөйлү достор. Колубуздан келип турабы? Ден соолугубуз бар, ата энебиз, бир туугандарыбыз бар. Ушунчалык иштеп атабыз. Аллахка 1000 мерте шүгүр достор. Ушундай колубуздан келип турган убакта, ушундай ыйык орозо айында жакшы иштерди кылганга, соопчулук иштерди кылганга, садака кылганга Аллахым өзү насип кылган болсун. Колубуздан келип турганда ушул кичине болсо да ошол инибизге садака кылып, жардам кылып коелу. Так, бул чыгарылышта сиздерге доставка против комфорт, тариф комфорт. Анан бул жакта Солярис менен Матизди кыстырма кылып кетебиз достор. Так, алгач ушу Матизден баштайбыз. Оптиманын баасы окончательно 950 000 достор. 950 000. Өлсө 950 000дик, 960 000дик, даже миллиондук Соляристен, Риодон өлсө өлүгү артык достор. Мына, бул туруп турсун. Алгач биз ушул Nexidен баштайбыз. Devon Nexia. 2008 жылкы 1.6 автомат коробка эмес. Неме коробка баягы? Мындай механический коробка достор. Сырты боюнча ушул эшиктин могу жеринде шпаклевка бар. Наклейка чаптап коюптур, бирок көрүнүп турат. Мынакей, эшиктин ылдый жагында. Анан чириги боюнча арканга аркада кичине эмеси бар, көрүп турасыздар. Так, калган жагы крыло кичине кирип калган. Бамперде жарака бар. Эки жагында тең жарака бар. Так, сол жагы боюнча, сол жагында дагы арканга аркада мына көрүп турасыздар мындай. Бул жерге будай эксе болчудай. Эшиктердин ылдый жагы дагы мынакей. Будайды эгесиздер мындай өнүп чыгып сонун болот. Жакшы, өтө сонун. Бирок Матиз Nexia издегендер өтө көп. Доставкага мындай өлүп эле калат машинечи. Так, ички салон боюнча эми. Опа, жакшы. Ички салону боюнча сиздерге бир сыйра көрсөткөнгө аракет кылайлы. Оп, бисмиллахиррахманиррахим. Так, ички салону боюнча достор. Охо, бул жерде старт-стоп барбы? Охо, көрдүңүздөрбү? Старт-стоп бар экен. Кимисини басса жүрөт? Кичинекей массаны сүрөт. Кичинекей, мына. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде күлчатыл турат экен. Күлчатылды басасыздар. Ебали! Мына көрдүңүздөрбү старт-стопту? Старт-стоп кыргызча варианты. Мынакей. Өчүрөсүздөр, күйгүзөсүздөр. Ебали! Таң калыштуу. Өтө сонун. Мына полный электропакет достор. Көрдүңүздөр, полный электропакет. Бул жагында өзүнүн штатный мафону, печканын выключательдери, противотуманка, подогрев задний, лобовой, корректор фар, анан туманник. Жакшы, өтө сонун. Бир алты мотор, бул кузовка өтө күчтүү мотор. Nexia айдап жүргөндөр билет достор. Так, жакшы. Кеттик анда дальше. Бул старт-стопту өчүрүп коебуз. Так, бизге капот менен багажды ачып бересиң, Мен каягынан таппай калдым. Бизге капотун ачып берип коер. Алгач капот жактан баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей көрдүңүздөр, 1.6 механический коробка. Охо, мына. Крылолору таза экен бирок. Мына, крылолору таза. Оң жак крылосу өтө таза. Сол жагы дагы таза экен. Көрдүңүздөрбү?
талшына меріштеш керек. Капоттың крышкасы чечилген. Мына мотор жағы боюнча да бир сири өзүңүздөр автотектен же башка жактан эми историясына кызыккандар болсо текшерсеңиздер болот. Негизинен мотору жакшы экен. Так, арт жагын ачып бересиз, а? Так, арт жагы боюнча мына өзүңүздөр көрүп, бул өзү кармабай калганбы? Буга мындай бир неме коюп аласыздар же пружинасын алмаштырасыздар, пружинасы келип калган. Арт жагы боюнча эми мындай өзүңүздөр по факту машинени көрөсүздөр, арка жагынан негизи таза окшойт а машина, экран мындай ордунда турат. Кана жабайлы эшикти. О! Жакшы. Туган, келиңиз эми машинеңиздин алдыга. Машинени документ жагы кандай? Машинанын документ жагы биз алганыбызга өзү аз эле болду. 1 ай деле болбоду. Жакшы эле иштейин деп алганбыз, ниет кылып. Өзүм бир тууган эжем гражданство ошонун атына өткөргөнбүз. Страховкасында 17 миңге саттык. Үйдөгүлөр чакырып атат, барып үйлөнүш керек. Эми үйдөгүлөр дагы ата энеме жардам берип, кой, ушунча иштедиң келе бер деп атат. Болсо сатмай эмесмин. Ошол документ жагы бардыгы жакшы, гарантиясы бар. Ошо атында туруп турса болот. Атында туруп турса болот. Страховка бир эле мен өзүм атыма коюлган, ограничениясы бар. А если коштуруп алат, ооба, бир 2000 сом болсо керек, коштуруп алып 1 жыл, толук 1 жыл, 1 жума болду страховка жасалганына. Жакшы. Баасын айтып коюң эми. Баасы 140 миң, кеми бар, торг болот. Эми үйлөнөйүн деп атпсыз. Ооба. Келин бала барбы? Ооба, бар. Каяктык? Өзү эле жактык. Келин балага бир приложение кылбайсызбы азыр? Жо, барганда кылабыз дейм. Барганда бизди да чакырганды унутпаңыз, Ооба, сөзсүз түрдө. Ийгилик. Бир башыңызды эки баш кылың. Эмки жыл Кудай кааласа, жентек тойго чакырың бизди. Айтканыңыз келсин, рахмат. Ийгилик, жакшы сатып алып. Мына достор. Бала уже иштеди. Үйлөнүш керек. Мына, жашыңыз канчада? 21-де. 21-22 жаш. Сон жаш. Үйлөнүш керек, ишти кылыш керек дальше. Кеттик эми. Мына. Жогоруда айткандай. Так, достор, жогоруда айткандай 950 миң берер жерибиз дейт, наличие болсо. 950 миңдик соляристерден, риолордон чындыгында өлсө-өлүк артык. Өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Жылы 2016 2-литровый автомат коробка, достор. Комплектация комфорт. Өзүнүн машиненин цвети серебристый, анан ак, белый, серый госполоса. Достор, бизге ийгилик экинчи автоунааны көрсөтө баштайлы. Bunun историясында бир ДТП бар, ушул оң жагынан бампер алмашкан дейт. Аны сиздер менен чогуу көрөсүз. Мынакей. Машина сыртынан ап-апакай таптаза, кыскасын айтканда. Таза. Дөңгөлөктөрүн көрдүңүздөр, шипованный. Кийинки жылга дагы иштетсеңиздер болот. 16 размер. Арт жагы дагы жакшы. Анан мындай капталдан караганда эшиктин мояктан тартсаң көрүнөт экен ошо. Мына капталдан караганда эшикти байкап турасыздар, мындай кичине бир кирип калган жери бар. Мен өзүм алганда өзү ушундай эле дейт. Так, жакшы. Арт жагы боюнча дагы таза. Сол жагында дагы бир да точкасы жок. Жакшы айдалыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ап-апакай. Машиненин цвети серебристый. Эми сиздерге ички салон боюнча, достор. Ички салон боюнча анан машинени оталдырып көрөбүз. Так, ички салон боюнча, достор, мына көрдүңүздөр. Мультируль, полный мультируль. Круиз контроль бар экен, достор. Телефон управления, подсветкалар коюлган, көрдүңүздөрбү? Подсветка и 3D полик коюлган. Но 3D полиги багажга чейин коюлуптур, достор. Өтө сонун карап айдалган. Негизи мынау 3D поликти машинеге кызыккан, мындай таза сактап айдаган адамдар коет. Жакшы, өтө сонун. Двухзонный климат контроль, кондиционер. Так, кошумча подогрев переднего сиденья, подогрев руль бар, достор. Көрдүңүздөрбү? Машинени оталдырып көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, катализатор жок окшойт бул жерде. Пробег боюнча 229.957. Так, катализатор алынган. Катализатор алынган, достор. Так, эми сиздерге так капот, анан багаж жагын көрсөтөйлү. Арткы салонда бир сыйра көрсөтүп коелу сиздерге. Так, арткы салон боюнча чехолдор состояниясы жакшы.
өтө сонун. Сөз жок. Мына подстаканник, бул жагы дагы артында дагы 3D полик бар. Өтө сонун. Зарядкалар турат жада калса. Так, мына эми арт жагынан байкап көрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Бүт мына 3D полик менен каптап чыккан. Мына ушундай достор. Бир сыйра көрүп коюңуздар. Мындай боз строчкасы менен экен. Арт жагы боюнча меткалары бар, жок ордунда достор. Көрдүңүздөр, талшынамерде. Так, кеттик анда эмесе. Машинанын жүрөгү кан тамырыга чейин көрсөткөнгө аракет кылайлы. Оп, бисмиллахиррахманиррахим. Охо, мынаке. 2-литровый автомат коробка. Мотор жагы боюнча мотор жагы мындай ровно иштеп турат. Так, капоту чечилген эмес, мына краскасынан байкаңыздар. Вообще ключ тийген издери жок. Капот бирок чечилген окшойт. Капот чечилиптир. Бул машинаны сөзсүз түрдө текшериңиздер автотектен. Мына сол жагы боюнча. Сол жак крыло менен капот чечилген. Анан бампер алмашкан достор. Ушу жагынан кичине сүрүп кетти деди, бампер сындырып кетти деди. Мына фарага да кичине илешип калыптыр мынакей. Байкадыңыздарбы? Могу жерде чийилип турат. Анан калган жагы мотордун защиткасыга чейин бар жок ордунда. Эми байке өзүнөн комментарий алайлы. Келиңиз байке. Кандайсыз анан? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Рахмат. Иштеп атасызбы? Машинаны сатыкка койдуңуз. Сатыкка койдук. Өзүңүз тааныштырып коюңузчу бир. Кубаныч атым. Кубаныч. Машинаны канча сурап атасыз алгач баасыны элдерге? Баасыны если наличка ала турган болсо, миллион деп койдук. Анан берер жериңиз, токтой турган жери 950 кылып. 950. Анан варианты дагы бар деп атасыз, ал жагы кандай болуп калат? Варианты бар. Если выкупка боло турган болсо, 500дөн эми первоначальный взнос 500 деп коюп атабыз. Анан канчалык көп берсе дагы жакшы. Калганын выкупка бөлүп беребиз. Ошондо выкупный цена канча болот? 1 300 000. 1 300 000. Жакшы. Өтө сонун. Эгер выкупка ала турган болсо, документ, лицензия, страховкасы ограничение, без ограничения? Страховкасы без ограничения. Без ограничения. Ушунун атында туруп тура берет, бүткөндөн кийин өткөзүп алат. Бүткөндөн кийин өткөрүп алат. Эгер наличие алармандаргачы? Өткөрүп беребиз. Сразу, Сразу өткөрүп беребиз. Туруп турганга болбойт. Туруп турганга болбойт. Жакшы. Өтө сонун вариант. Анан дагы ала тургандар болсо, мындан бөлөк да машиналар бар. Айтып коюң, кандай машиналар бар? Бул 2016, 2019 бар. 2019 комплектация Prestige. Наркы жакта турган. Байкап коюңуздар достор. Ошондой Prestige комплектациялар родной пробег, состояниясы жакшы, бир историяда бир ДТПсы менен баягы бампер самперинде 1 600 000 тегерege кетип атат. Анан эконом машиналар, экөө Kia Rio бар. 1.4 объем, 1.6 объем. 2017-2018. Алуучулар болсо чалсын. Түшүндүрүп беребиз. Өзүңүздүн оптиманы канча сурап атасыз? Өзүмдүн оптима кайсы 19да? 19да. Эми сүйлөшөбүз, эми ала турган келип көрсүн. Мындай өзүңүздүн бааңыз канча айтып кое бериң. Эми базар баасы да биздики эле көпкө кымбат айтпайбыз. 1 700 000 да? 1 700 000 сурап атасыз. 1 700 000 сурап атабыз. Анан дагы сүйлөшөбүз. Билдим оюңузду. Жакшы. Ийгилик. Машиналарыңыз бирок таза экен, жакшы сатып алың. Эми алуучулар болсо чалсын, телефон номер калтырабыз. Жакшы. По факту келип көрөт. По факту келип көрсүн. Таксиде жүргөн машиналар. Жакшы. Ийгилик. Бардыгыны выкуптан чыгардыңыз да? Выкуптун пайдасын дагы айтып коюңчу бизкилерге. Выкуптун пайдасы арендада жүрө бербөй, выкупка алса коркпой эле, кутулуп алат. Кандай адамдар алыш керек? Мындай гыжданы бар, выжданы бар деп коет го. Ончамча баягы илең салаң, жалкоо уйкучулар алса болобу? Жок, муну алгандан кийин иштеш керек. Өзү мотивация болот алгандан кийинчи. Иштеп кутулгандан кийин өзү эле анан түшүнөт. Нерсеничи. А көпчүлүк билбейт да муну. Жок, алдайт дейт, андай дейт, мындай дейт, алып тура эмес. Муну лучше аренда төлөгүчө выкупка алыш дегени оң болот го деп мен советим. Ийгилик байке.
жакшы сатып алың, а? Бирок жакшы айдапсыз машиналарды. Мына ушундай достор. Наличалармандарга токтогон жери 950 миң. Миллион сурап атат, 950 миң. 2016 2 литровый автомат коробка. Выкуп кала тургандар 500 миңдин тегереги берсе дейт, калган 1 300 кылып калганын коюп беребиз дейт. Айыга сүйлөшөбүз дейт. 80 миң, 90 миң, 60 миң, 70 миң ал баягы выкуп алган адам өзүгө карап. Достор, кыстырма кылып кетели. Так, Solaris 2017 1.6 автомат. Буга чейинки видеолорубуз да бар. Бизге чалып атты, биз келип көрсөткөнгө бошобой аттык, достор. Кечирим сурайбыз алдын ала. Мынакей. Басы 750 миң. Дагы бир 5 миң, 10 миң түшүп берем. Андан кийинки бул өзүбүздүн дагы бир байкебиз коюп кетти. Бул дагы кызыл матиз деп тартканбыз. Видеолордун арасынан көрсөңүздөр болот. Өзү ДТП болуп, парктын машинесин айдап, ДТП болуп, аягында ушул өзүнүн матизин сатып атат. 120 миң 2010 жылкы 08 механический автомат коробка деп койбойм. Жакшы. Ушундай достор, тамаша, бирок машинелердин баалары реальный коюлду. 140 миң, миллион 750, анан 120 достор. Мына ушундай достор, бүгүнкү видеобуз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.